Байыркы Ош шаарынын Баян аттуу поэзиялык кечеге кош келипсиздер. Албетте билесиздер, бул 5 октябрь Ош шаарынын күнүнө карата Байыркы шаардын Баяны аттуу жаш акындардын арасында ыр жазуу боюнча сынак болуп өттү. Бул иш-чаранын негизги максаты калаанын тарыхын, маданиятын, баалуулуктарын, тарыхый инсандарын, тарыхый баалуу жерлерин акындардын арасында даңазалоо. Ошону менен биргеликте шаардагы ачыл элек таланттарды элдин алдына алып чыгуу, алардын талантына, шыгына дагы да болсо дем берүү максатын көздөйт. Ошол конкурста дагы азыр биздин шаардагы жаш улан кыздар, биздин ошол шаардагы кайдыгер эмес биздин жазуучуларыбыз келип отурат. Алар дагы өзүнүн бир мындай келечекке болгон көз карашын, биз алардын ошол келечектеги Ош шаарын кандай көрүп атышат, биздин байыркы шаар менен азыркы шаарга алардын өзүнүн көз карашы менен биз ошол конкурсту уюштуруу менен эле бирге келечекке кандай баратабыз, кандай көз карашта баратабыз деген жакшы бир ойлор менен уюштурдук. Буюрса алардын дагы мыктылары аз жеңип чыгат. Ошолорго карап анан биз дагы балким кийинки жылдарга дагы бир башкача бир конкурстарды уюштурабыз же болбосо мындай ошол көз карашын балким дагы бир өрчүндөтө турган бир өзгөчө бир дем күч бере турган мүмкүнчүлүктөрдү түзөлүп атабыз да. Конкурсанттар аябай көп болду. Биз 20 конкурсант тандап алдык экинчи турга. Ошо экинчи турда өздөрүнүн көркөм окуп, анан ошол жерде жеңүүчүлөрдү аныктайбыз. Жашын болсо, жаш курагын жаштардын арасында кылдык. 18 жаштан 35 жашка чейинки. Ошо жаштардын көз карашында бүгүнкү Ош шаары, бүгүнкү Ош шаарынын тарыхы, Ош шаарынын маданияты ошол эмеге чагылдырылсын деп, акындардын көз карашы менен деп ушул иш-чараны уюштурдук. Сынактагы калыстар тобунун курамы Ош мамлекеттик университетинде эмгектенген кыргыз тил жана адабияты мугалимдери, ошондой эле жазуучу акындар, жазуучулар союзунун Оштогу бөлүмүнүн өкүлдөрүнөн куралган. Жогоруда көрсөтүлгөндөй, ошо биринчи этапта ошол идиреги бар, таланты бар балдар ошо шаар жөнүндө ырларын жазып калтырышат. Экинчи этапта ошол өздөрүнүн ырларын көркөм окуп, ошол автордун аткаруусундагы ошо көркөм окууларды угабыз да. Азыр экинчи этабы жүрүп атат. Ошо биринчи этапта ырлар топтолду, техникалык, мазмундук жактары каралды. Анан ошол калыстар тобунун чечими менен азыр ошо экинчи этапта бардык калыстар тобун ошо карап чыгып, анан азыр бүгүн ошол орундар, анан кызыктыруучу сыйлыктар белгиленет да. Анан ырлар менен тааныштык. Азыр ырлардан дагы ошол биринчи, экинчи, үчүнчү орунду ала тургандарды карап чыктык. Негизи бизден уюткусу бар да. Баягы Калыгулдун, Молдокулуштун дейбизби, ошо кыскасы буга чейинки жашап өткөн ата бабаларыбыздын ыр ишкооздорунун ошол төкмөлөрдүн, акындардын уюткусу бар экенине ынандык да бүгүн биз. Орток болгон ынтымакка достукка ошун сени өтө катты сүйөмүн. Поэзиялык ыр сынакта катышуучулар өз калемине таандык ырларын сахнада окуп берип, Ошко болгон сезимдерин, сагыныч, кусалыктарын билдирип, сулуулугун даңазалап жатышты. Акындарыбыздын арасында Ош шаардык кеңешинин жаш депутаты Назима Алмазбекова да бар. Берметтей жарк этип турса түндөсү, берекелүү бейиш жердин бир өзү, сулууларды жетелешип жигиттер, Сулайман тоо сүйүүлөрдүн күбөсү, ак бураны көркү турса артылып, алыстасаң сагынасың тартылып, көркөмү зор көрүнүктүү калаага көп кырандар кеткен эсин калтырып, кучагыңда эркин ойноп күлөмүн, кубат алып окуп иштеп жүрөмүн, орток болгон ынтымакка достукка ошум сени өтө катты сүйөмүн, ошум сени өтө катты сүйөмүн. Биздин берекелүү уматтуу Ошубузда иштеп, окуп жүрүп, анан ыр жазып жүрүп, биздин сүйүктүү Ош шаарыбызга ыр арнабай койсок болбойт. Ошондуктан ошол нерселерди камтып, ыр жазып катышпалым. Дагы бирден бир максаты ушул жанагы башка жаш акындарга дагы стимул, мотивация болуп, ушундай конкурска байма-бай катышсын деген ниетте дагы катышып отурам. Бир жан жоктур ошумду эскербеген, баары сүйөт көркөмдүү кептер менен бириктирген өзүнө жибек жолун бүтүн дүйнө бир көрүп кетсем деген.
Кыргыз эли таланттуу, сөзгө чечен, ырга бай калк келет. Гүлүктөн гүлүк ашса, 4 аягы дыбырайт. Чеченден чечен ашса, оозу мурду кыбырайт демекчи, мыктылардын дагы мыктылары тандалып алынды. Алардын арасында биринчи орунду ээлеген Бектурали мырза дагы башка акындар сыяктуу эле шаарга болгон сүйүүсүн, урматын, сезимдерин ыр кылып жазган. Сынакты жарыялаган. Социалдык тармактардан көрүп, желесинен өзүбүздүн ыр дүйнөбүздү, ышкыбыз экенибизди, ушул билим алып, бакыт таап, жакшылык тапкан шаарыбызды калемибиздин курчугуна канчалык сала алабыз деген деңгээлде ырсынакка катышып көрдүк. Ош деген бул 2 сапка, 4 сапка батпай турган өзүнчө кенен бир дүйнө. Тээ байыркы ошол Манастын көз салган, сүймөнчүгүнө айланган шаардан баштап эң бүгүн атайын баягы символикалык белгибизге айланып калбадыбы? Жибек жолун провайдер деп. Дал ошол жибек жолун байланыштыргандыгын, Алымбек датка, Курманжан даткалар басып өткөн жолдугун, дал ушул Ош шаарында Каныбектин, Камчыбектин мекен үчүн жан кыйылгандыгын, дүйнөдө мындай керемет тоо Сулайман тоодой жалгыз эле экендигин, ЮНЕСКОнун курамында турган өзгөчө тоо экендигин, андан сырткары кереметтүү ак буурага жылдыздардын суктангандыгын, Ош шаарындагы бейпилчиликти, элдердин меймандостугун кучак жойгон ырыс кешикти баардыгы суктанган тазалыгын камтаганга аракет кылдык. Байыркы шаардын баяны аталышындагы ырсынак Ош шаардык маданият башкармалыгы тарабынан уюштурулуп, жеңүүчүлөргө баалуу белектер тапшырылды. Нуржамал Төштүк кызы, Самат Сайдаматов, Ош ТВ, Ар Утан көрсөтүүсү.